Бул эмне деген жакшылык дейм да ушул кантип болсун. Bir жыл ушу дарыны бербей коет деген. Биринчи топтогу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга мамлекет тарабынан камсыздалчу дары-дармектерден 7 айдан бери дайын жок. Мындай нааразычылыгын айтып, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарынын тургундары жыйын өткөрүштү. Алар чет өлкөдөн операция жолу менен боор бөйрөгүн алмаштырылганын, мамлекет тарабынан аталган органдарды адам денесине көндүрүү боюнча акысыз дарылар берилип келгенин айтышты. Бирок бул жарандар бир нече айдан бери тийиштүү дары-дармектер менен камсыздалбай келет. Мындан улам алардын өмүрү коркунучка кептелген. Айрыкча програф деген ошол отторженияга карата ичилген дарыларыбыз бүгүнкү күндө 7 айдан бери келбей, ушул биринчи топтогу майымптарыбыздын өмүрү өтө кооптуу, өмүр менен өлүмдүн ортосунда турушат. Бар дарыларынын дозасын аз ичип атып, мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай 2-8 деген дозага түшүп кеткен. Бул деген көрсөткүч өтө кооптуу көрсөткүч. Бул уже органдын отторжениясына кетип атат. Себеби дегенде дарылар жок, толук ичилбей жатат. Мындай анализдерден аябай көп. Мына колумда мына жүздөп саналат. Мына бул жерде дагы 3-11ге түшүп кеткен, мына 2-8ге түшүп кеткен. А бул деген такралимустун көрсөткүчү 5-6дан ылдый түшпөш керек. Дары-дармектер чет өлкөдөн алынып келингендиктен аталган медициналык каражаттар катардагы дарыканаларда сатылбайт. Учурда аман калуунун жолун издеп, айрымдары дары-дармектерин жарым дозадан ичип жатса, башкалары дары берилбей жатканы аз келгенсип, каатчылыкта өз акчаларына көмүскө базардан кымбат баада дары алып күн көрүшүүдө. Индия өлкөсүнө барып орган алмаштыргандардын арасында өз үйүн сатып, операция жасатып келгендер да бар. Мындан ары дарыланууга аларда такыр мүмкүнчүлүк жок. Декабрда тендер өткөрүлдү, январда берет деди. Январдын 10-нан кийин берилет деди. Макул деп, январдын 10-на чейин алган дарыларды ушундай экономдоп, 4төн ичкендин ордуна 3төн 2ден ичип, эконом кылып, январдын 10-на жетсек, эми бизге айтып атат, марттан кийин дейт да. Анан бул жердеги бизге бөлүнгөн акча каяка кетти? Мына азыр бар жогубуз, мына мурда биз биринчи 1,5ден алып атканбыз. Күндөн күнгө барган сайын прогрефтер кымбаттап атат. 1,5ден алып атсак бир коробкасын. Кийин 2000ге болду. 2004 азыр 3000ге чыгып кетти. Маалымат жыйынга чогулган жарандар бул маселенин тыкыр жана шашылыш түрдө чара көрүлүүсүн талап кылышууда. Мындан улам өлкө башчыга жана УКМК төрагасына кат аркылуу кайрылуу жасап, кол топтошууда. Ошондой эле өкмөт тарабынан бөлүнгөн каражаттарды шалаакылык менен пайдаланып, бейтаптарга жеткирбей жаткан Саламаттык сактоо министрлигинин да ишине көзөмөл жүргүзүлүшү керек дешет. Ушу кантип Кудайга жаксын, ушу өкмөттүн акчасын ушинтип эле ортодон эле ушинтип жей берип, анан эми ал желип ушинтип атканда алар ушундай кадимки көрүнүш катары көрсө, биякта адамдын өлүмү, өмүрү жөнүндө сөз болуп атпайбы? Биз ошон үчүн баардыгыбыз суранабыз. Ушу акыркы эмени текшерип, жакшылап, анан бизге эртерээк, болушунча эртерээк ушу бизге жана иммуносупрессанттарды жеткизип берсе, бул тендердин эмесин тендер дебей эле тери сыйрып алмай деш керек экен, бул тетири эле тери сыйрып алмай болуп атат булчу. Өзүнчө эле ортодон эле бирөөлөр эле эметип элечи, өкмөттүн акчасын жеп эле. Өмүр бою дарыга байланып, дартка даба издеген жарандар медициналык каражаттарын облустардан борборго барып, улуттук госпиталдан алышат. Саламаттык сактоо министрлиги тендер аркылуу дарыларды алып келүү үчүн Юниселт аталышындагы фарм компания менен макулдашышкан. Алар медициналык каражаттар башка өлкөдөн алып келингендиктен 150 күндүк убакытты талап кылат дешет. Ооба, декабрда былтыркы жылы өткөн. Тендер өткөн, компания уткан, келишим түзүлгөн. Бирок ошол талап кылынган дарылардын баары эле келген жок да. Эми билесиздер, бул өтө кымбат баалуу жана чет мамлекетте даярдалуучу дары-дармектер. Бул боюнча арыздануучулардын арызын мен 3 күн мурда кабыл алдым. Сүйлөшүп, дары-дармектер департамент жетекчиси менен сүйлөшүп, фарм компания менен сүйлөшүп, ушул дары-дармектерди баягы келишимдеги срокту күтпөстөн эле бир жардам катары алып келиңиздер деп, азыр ушул иштин үстүндө иштер жүргүзүлүп жатат.
Кошумчалай кетсек, мындай нааразычылык жыйыны бүгүн Жалал Абадта да өткөрүлдү. Маалыматтарга караганда, Кыргызстан боюнча 10 жылдан бери Туркия, Индия жана башка өлкөлөргө боор бөйрөк алмаштырганы барган жарандарыбыздын саны 600гө жеткен. Анын ичинен 170 боор алмаштырса, калганына бөйрөк алмашылган. Аларга мамлекет тарабынан жылына 78 миллион сом бөлүнүп, керектүү каражаттар менен камсыздалат. Айганыш Туратбек кызы, Гайбила Иргашев, Ош ТВ жаңылыктары.